жаңы передатчик цифровой форматта таркатып берчү. Бул санариптик жаңы үлгүдөгү жабдыктар Оштог аймактык телерадио берүү магистралдык түйүнүнө орнотуу үчүн алынган. Телекомпаниялар санариптик берүүгө өткөрүлсө, алыс аймактардын тургундары 20дан ашуун каналды көрө алат. Лейлек районунда КТР, ОРТ, РТР программасы бар. ЛТР бар. Бирок айрым жерлеринде, бардык жеринде тартпайт бул нерсе. Цифровой негизинде коюлгандан кийин 20 программа сапаттуу бардык айылдарга жеткиликтүү жетип барат. Санариптик берүүгө өтөрдөн мурун маалымат коопсуздугуна көңүл буруу зарыл. Бул учурда жергиликтүү каналдарга 100% эфирин өз продукциялары менен толтуруу милдети жүктөлөт. Россиянын каналдарын алабыз дагы жөн эле көрсөтүп коебуз. Ал 24 саат бою көрсөтөт. Анын 6 саатын алабыз дагы биз 6 саатын эле даярдайт жергиликтүү каналдар. Калганы ошол эле бойдон калды. Орустар кандай чыгаса ошондой эле чыгат, ортосунда реклама чыгарган болобуз. Ошон үчүн маалыматтык коопсуздук камсыздаш үчүн биз 24 саат бою өзүбүз берүүбүздү бериш керек. Азыркы учурда чек арага чектеш аймактарда коңшу мамлекеттердин 2-3 каналы көрсөтсө, санариптик берүүгө өтүү менен алардын санын 20га чукулдайт. Мындан улам медиа эксперттер бул жаатта маалымат коопсуздугунун алдын алуу үчүн чаралары көрүлбөй жатканын айтышат. Кыргызстандын маалымат коопсуздугун камсыздай турган бир жакшы бир нормативдик документ жок болуп атат. Бүгүнкү күндө эмне үчүн ошол жерде жогорку кеңеште бир топ эле депутаттар ошону түшүнгөн адамдар отурат, бирок ошонун үстүнөн иштеген адамдар жок тилге каршы. Учурда Ош шаарындагы жергиликтүү телеканалдар санариптик берүүгө өтүү үчүн техникалык жактан даярдыктарын көрүп жатышат. А бирок 19 сааттык эфирин өздөрү даярдаган программалар менен толтуруу башкы маселеге айланган. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош шаары.